Райымбек Матраимов тууралуу кандай пикирдесиз? Ушул киши боюнча да сиз ушул коррупциялык изилдөөлөрдү кылып көрдүңүз беле же кандайдыр бир жок деген ой жүгүртүп көрдүңүз беле? Райым Матраимов чын эле коррупцияларбы? Райым Матраимовду мен көргөн эмесмин, бирге иштеген эмесмин. Бирок газета, телевизордон угуп атам, көп жазып атат да. Аны мен бир нерсе биз коррупция менен кармашкан адам бар эмес. Биз ушундайбыз да. Факт болмайынча, далил болмайынча биз мындай деп айта албайбыз. Эгерде мен айткан материалды мойнуна коюп, далилдеп берем да. Мына уурдады, мына жерде саат акчасын алды деп. Анан ошон үчүн мен материал боюнча мындай коррупционер же элди алдап мындай деп айта албайм. Бирок менин оюм мындай да, Бул материал боюнча көп сөз сүйлөнүп атат. Мен ушу көргөн жокмун. Бир факты алып чыкты. Баягы Сормо Шарипович айтпады, эме керек деп, факт керек деп. Мен тоже бир жагынан ага мен кошулам. Факт керек. Потому что айтат, факты мына акчаны алды, момунду чөнтөн салды деген сөз жок. Билим, бир болжол менен бул Атамбаевдин сөзү боюнча таркап, анан журналисттер. Мен журналист кандай иштегендерин билбеймин. Бирок баягы боюнча 700 миллион, миллиард деп атышат да. Мен эмне айткым келет бул жерде? Матраимовду бүгүнкү күндө менден сурай турган болсо, мен айтат билем. Мына былтыр 1 жыл Финполиция ошон ишиме займс этти. 1 жылдан кийин алар жогорку кеңешке отчет берди. И разбор кылды да. Ушуну айтпадыбы? Матраимовду күнөө жок деди. Анан эле кантип эмнеге жабышат? Матраимов күнөө жок деди. Ал каяктан бай болгон? По-моему, это другой вопрос. Другое расследование керек. Откуда, да? Бай болгон. Анан Матраимов жөнүндө мен мындай чистый, мына өкмөт алып же жеп, мына хищение дегенди мен билбеймин да. Мен андай сөзгө да көп ишенбейм. Себеби дегенде бар эмеспи? Факты жок да. Чындыгында. Ал чындыгында бай. Кайдан бай болгону? Это другой вопрос. Аны өзү билет. Аны өзүн айтып койсо. Бирок элден көп угам мен, көп кишилер айтып атат. Мына акыркы убакта эле 2 миллиард берди. Мына кайсы ушуга чейин кармалгандар акчасын төлөп берем деп айтты. Бул материал бул төлөп бергени 2 миллиард берем деп түрмөдөн чыкты, конечно, домашний адрес. Мен айтам, бул абдан туура выход.